КСДПчы Әділет Сатуғұлов өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Маалыматка караганда ал энеси КСДПнын каржы боюнча өкүлү Надира Сатугул кызынын артынан Индияга учуп кеткен. Надира Сатугул кызы жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жана 2017-жылдагы президенттик шайлоодо КСДПнын каржы боюнча өкүлү болуп иштеген. Белгилүү болгондой, ал бир нече күн мурда учуп кеткен жана кандай максатта чет өлкөгө чыгып кеткендиги белгисиз. Мындан мурдараак КСДП УКМКга Икрам Илмияновдун иши боюнча БШКга кайрылууну сунуштаган. Тактап айтканда, каржы боюнча иштерди БШКнын көзөмөл ревизиялык тобу алып барып, анын курамында БШКнын мүчөлөрү Акылбек Ишимов, Гүлнара Батырова, Әділет Сатугулов болушкан. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына маек берип, анда учурдагы Сооронбай Жээнбековдун бийлигин, Бакиевдин бийлигинин жолуна түштү деп сындады. Сегодняшние власти, они, я думаю, идут путем Бакиевых. Она просто уехала. Те, кто знает этот проект документ, они буквально боятся за свою жизнь. Ведь почему посадили того же Кулматова за паспорт? Вот вместо той глупости, как при Бакиевых были, они убили Медета Садаркулова, чтобы показать, что мы там любого убьем. Эти просто взяли и посадили невиновных. Кувана Кулматова, Сапара Исакова, и говорят, вот, смотрите, мы любого из вас посадим. Бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков экөө тең Бакиевдин кадрлары экендигин эсинен чыгарып койгондой. Ал эми саясатчы Адахан Мадумаров, Сооронбай Жээнбеков жана Алмазбек Атамбаев экөө тең дос терисин жамынып келген деген пикирде. Эгер 23 жылдан бери байкалбай келген болсо, экөө тең артиста билдирбей келген да. 23 жылдан бери катып келген сырыны 3 айдын ичинде ачышып алган болсо, анда булар дос эмес. Накта дос жыгылган кезиңде дос дейт. Накта дос ооруган кезиңде дос дейт. Накта дос кемчилигиңди жапкан кезде. А булар келгенден бери эле бири-бирин ачыклап эле, чукулап эле. Мен ушунун достук экендигине күмөнүм бар. Мындан дагы кызыгы, Алмазбек Атамбаев өзү башкарган учурдагы саясий куугунтуктоолорду жана камоолорду ишке ашырган Абдил Сегизбаев, Индира Жолдубаева, Сапар Исаков, Илим Карыпбеков өңдүү адистер дагы Бакиевдин кадрлары экендигине токтолгон жок. Мен нотариус катары алып келген документтерди карап чыгып, өзүмдүн президентиме тапшырып бербесем, анда мен ким болом? Мен ойлойм, бул чыккынчылыкка тете болмок. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин маеги тууралуу Каныбек Осмоналиев төмөндөгүдөй оюн айтат. Кече, мисалы үчүн, Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин ошентип айтканы айрыкча былтыркы шайлоо процесси боюнча. Эми булар өздөрү бирле командада болушпады беле. Бул кишинин өзү локомотив болуп сүйрөп алып өткөнүбүз баарыбыз эле билебиз, айтып эле жүрөбүз, көрүп эле жүрөбүз дегендей да. Эми ушунун баардыгын мындай бир консенсуска келгендин ордуна кайта Бакиевдер менен салыштырып, Бакиевдердин жолуна түшүп алды деп улуу кишинин айткандыгы жакшы болбой калды. Президент Сооронбай Жээнбеков айтылган сындарда негиз бар болсо туура кабыл алып, аны оңдоорун, бирок сынчынын сыңары өтүүгө майрык болоорун дагы эске ала жүрүү керектигин эскерткен. Журналист саясат талдоочу Турат Акимов Азаттыкка маек берип, аталган радионун кабарчысынын Маевскийдин камалганы Кыргызстандагы саясатка кандай таасирин тийгизет деген суроосуна эми азыр курултайлар болот. Алар өткөндөн кийин күч кайсы тарапка ой турганы байкалат. Ошондо Жээнбеков менен Атамбаевдин тиреши күчөсө, анда Жээнбеков Текебаевге окшогон саясатчыларды командасына, оюнуна кошушу мүмкүн деген божомолун билдирген. Баткен облусунун 43 жаштагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун сөөгү жекшембиге караган түнү Баткен шаарынын Тажикстан менен чектеш аймагындагы ээн сайдан табылган. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун денесинде оор жаракаттары менен жансыз денеси табылган. Бул жагдай боюнча азыркы күндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренесинин 2 бөлүгүнүн 4, 6, 11, 13 пункттары боюнча кылмыш иши козголуп, Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков шектүү катары кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилген.
Облустук прокурордун өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү кармалып жана күбөлөр сурак берүүдө. Бизнес менен кызматтыгыш аралашып кеткенинен ушундай абал келип чыкканын Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматов божомолдоп өттү. Это мои предположения, что ал жерде сөзсүз бизнес-интерес бар. Ансыз, тем более тиги Lexus 470-нын ичинде кан табылды деп атат. Эми ал жөнөкөй тиги бир бомж эмес, ал значит бизнесмен какой-то, раз он на такой машине ездит. Значит, там какой-то интерес. Баткен область жөнөкөй область эмес, транзиттик область. Ал жерде контрабанданын 90% Тажикстанга кирет. Эскерте кетсек, буга чейин Лейлекте айылдык кеңештин депутаты Кубаныч Баяновду белгисиз адамдар атып кетип, көп өтпөй ал ооруканадан каза болгон. Ал эми Ошто прокурордун орун басары Төрө Кожошов өз үйүндө асылып турган жеринен табылган. Башкы прокуратура Кожошов өз жанын кыйганын ырастаганы менен коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген маягинде азыркы бийлик Бакиевдин жолуна түштү деген сөзүн айткан. Сегодняшние власти, они, я думаю, идут путем Бакиевых. Она просто уехала. Те, кто знает этот проект документ, они буквально боятся за свою жизнь. Ведь почему посадили того же Кулматова за паспорт? Вот вместо той глупости, как при Бакиевых были, они убили Медета Садаркулова, чтобы показать, что мы там любого убьем. Эти просто взяли и посадили невиновных. Кувана Кулматова, Сапара Исакова, и говорят, вот, смотрите, мы любого из вас посадим. Эске салсак, Курманбек Бакиевдин тушунда бир топ буйрутма киши өлтүрүүлөр болуп келген деген коомчулукта бир топ пикирлер айтылып келет. Бакиевдин убагында Үсөн Кудайбергенов, Баяман Эркинбаев, Жыргалбек Сурабалдиев, Тынчтыкбек Ахматбаев, Раатбек Санатбаев, Медет Садыркулов, Санжар Кадыралиев, Геннадий Павлюк жана башка белгилүү атуулдар снабыт кетип, андан башка уруп сабоолор күчөп, Кыргызстан криминалдар аралчасына айланганы жашыруун болбой калган. Если Акаев в открытую не показывал, как грабил страну, то Бакиев действовал в открытую. Он поделил Кыргызстан между своими братьями, превратил области в свои вотчины. Бакиевы стали хозяевами всех сфер – финансовых ресурсов, силовых и территориальных структур. Ал эми Баткен облусунда болгон адам өлтүрүүлөр кандай негизде болгондугун айтууга эртелик кылат. Ошентсе да Коопсуздук кеңеши бул окуяны көз жаздымда калтырбай иликтөөгө алат деген ойдобуз. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого олуттуу негиз түзүлгөнүн Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев айтып чыкты. Элекүүлүү депутаттык суроо талап аркылуу Кыргыз аэронавигациясынын мамлекеттик ишканасынан алынган тик учактар тууралуу расмий маалымат келгенин маалымдады. Аны Акаев интернетке жарыялап, Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Кулчотоновдун үстүнөн арызданган орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүндө айтылган 2013 жылдын 13 майында Дүйшөн Кулчотонов Ошко учкан анық болды деп жазды. Ошондой эле Жанарбек Акаев Маевский 13 май күнү кечинде Супара кафесинде Текебаев жана Чотонов менен кечки тамакта жолугуп сүйлөшкөнү сотто негизги көрсөтмө болгонун. Бирок ошол күнү Чотонов саат 17:21 Ошко 01-101 номерлүү Ми-8 тик учагы менен учканын айтууда. Аны генерал Исмаил Исаков да тастыктаган. Ошондой эле уюлдук операторунан биз дагы арыздануучу Модиндин шаар ичинен чыкпаганы тууралуу маалымат алдык. Алардын жолукканы жана акча бергени жалган экени, бул ишти ошол кездеги бийлик атайлап уюштурганы ачыкка чыгууда. Мындай маалыматтар ишти сотто кайра кароого негиз боло алат деп билдирди депутат. Социалдык тармактарда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев орус паспортун алган деген маалымат тарады. Кош жарандуулук алып жүргөнү боюнча маалымат Фейсбуктагы компромат кежиге жарыяланып, Талайбек Сарыбашевди мамлекеттик кызматта иштөөгө толук укугу жок деп маалымат берилген. Ал жерде Талайбек Сарыбашевка тиешелүү делген Орусиянын паспортунун серия номери жана өздүгүн аныктоочу маалыматтар жазылган. Ал эми биз бул маалыматтын чын бышыгын билүү максатында Ош шаарынын мэринин пресс кызматына байланышканыбызда алар бул маалыматтын чындыкка кошпой турганын айтты. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Татьяна жарандыгы бар экен деген маалыматтар тарады, андан кабарыбыз бар. Шаардын мэринин өзүнүн деле кабары бар бул боюнча. Бирок айтылган маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бирок чын мэр барып туруп мигрант болуп, мигрант катары иштеп келгени чын. Ошол көрсөтүлгөн 2002-2004 өтпай ошол жылдан мигрант болуп жүргөн. Алдын кейін қатар ілеп барып іштеген. Бирок Россия жарандығын алған емес, Кыргыз Республикасының жараны айтылған маалыматтар чындыкка дал келбейт.
эми азыр айта албайт, азыр эми ар кандай техника технология өнүккөн заман эме болот, бирок Кыргызстан жарана да. Потому что бунун эли өзү айтып атат, мен эч кандай алган жокмун депчи. Кыргызстан жаран, буга чейин аким болуп иштеген, губернатор болуп иштеген, эмне болгондон кийин